Күндүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда бүгүн 24 күн жыйынтыгы Аккеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 30 май күн жыйынтыгы боюнча кыскача Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруунун 1722 учуру катталды. Москвада катуу жамгырдан улам көп жерлерде суу басты. Москвада таластын жигиттери элге жардам берүү боюнча кызматта болушту. Казакстанда 1-июндан баштап блокпосттор алынып, Алматыда мечит жана чиркөөлөр ачылат. 2020 жылдын 1-июнунан тарта Кыргызстанда көптөгөн тармактар ишин жандантат. Ошко Екатеринбургдан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Ушул жана башка кабарларга назар салыңыздар. Биздин каналга катталып, жаңылыктарга биринчилерден болуп күбө болуңуздар. 2020 жылдын 1-июнунан тарта төмөнкү тармактар ишин жандантат. Керектөөчү товарларды жана тамак аш азыктарын өндүрүү жана соода сатык чөйрөсүндөгү иштин бардык түрлөрү. Калкты тейлөө тармагынын бардык түрлөрү. Аудит жана консалтингдик компаниялар. Жардама агенттиктери. Туристтик жана эс алуу жайлары, эс алуу үйлөрү, пансионаттар, тарыхый жайлар жана башка жеке унаалар менен саякаттоо сунушталат. Ал эми 5-июндан тарта төмөнкү тармактар ишин жандантат. Мектепке чейинки билим берүү жаатындагы уюмдар. 8-июндан баштап ички авиа каттамдар жанданат. Бишкек-Ош каттамы күнүнө бир жолу. Эскертүү, уруксат берилген тармактар санитардык эпидемиологиялык эрежелерди катуу сактоого тийиш. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн 30 май 2020 жыл Москва шаары биздин кыргыз элчилигибиз, посольство. Бул жерде ушул биздин мамлекетибизден бөлүнгөн каражатка алынган продукцияны 1,5 айдан бери Москвадагы жана Москва областындагы кыргыз диаспорасынын коомдук уюмдары биздин муктаж болгон мекендештерге таратып келе жатышат. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта областтык, райондук, айылдык коомдук уюмдар бар, такси жааматы бар, жеке ишкерлер бар. Бардыгы жардам беришип атат күнү түнү. Бүгүн ошол тизме Талас коомуна келип жеткен. Ошо Талас коомунан 20дан ашык машина жана 30га жакын биздин жигиттерибиз келип кызмат кылып атат. Өзүңүздөр көргөндөй ак калпактарды кийип, жакшы маанайда ушу илдет ушу менен бүтүп калсын деген жакшы ниет менен кызмат кылышып атат. Бул жерге бүгүн КТРдин кызматкерлери да келиптир. Өздөрүнө керектүү маалыматты даярдап жатышат. Водный стадион алып коюрдан да машина салып коюрдан. Мынакей. О жерде водный стадион бар. Деген кишилер истеген. Ушул бул жерге кызматка келип аткан жигиттер, ошо кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, бүгүнкү Талас коомунун өкүлдөрү, көпчүлүгү такси кызматында иштегендер, жана ар кандай жумуштарда иштешет. Ошо өзүнүн жанынан бензин куюп, арендаларын өздөрү төлөп кызмат кылышып атат 1,5 ай 2 айдан бери. Ушундай кыйын күндө кичине да болсо колубуздан келген жардамыбызды берип, ошо продукцияны алып барып берип, жакшы сөзүбүздү айтып, биз мекендештердин жүрөгүнө жылуулук тартуулап келгенге эмне жетсин. Аста болсо ушундай эл үчүн кызматыбызды кыла берели.
Бул жерде ушул Талас областынын бардык райондорунан, айылдарынан өкүлдөр, жигиттер келишип кызмат кылышып атат. Қазақстанда 1-июндан баштап блокпосттор алынып, Алматыда мечит жана чиркөөлөр ачылат. Мындай маалыматты казак басылмалары жазышууда. Ага ылайык шаарларга кирүү чектеринде локалдык блокпосттор калтырылганы менен ал жерде аскер кызматкерлери турбайт. Мындан улам жарандар шаар ичинде жана шаарлар арасында эркин кирип чыгышары белгиленет. Алматы шаарынын мэриясы мечит жана чиркөөлөрдүн иштешине дагы санитардык нормаларды көзөмөлдөө шарты менен уруксат берип жатат. Бирок жума намаз, демалыш күндөрдөгү чиркөө кызматта чиркөө коомунун мүчөлөрүнүн чогулуштарынын болушуна тыюу салынды. Мечит жана чиркөөлөргө бет капсыз, тумоонун белгилери бар жарандар киргизилбейт. Бул жайларда 15-20 мүнөттөн ашык калууга болбойт. Ошондой эле социалдык аралыкты кармоо сунуштулат деп жазылат маалыматта. Ошко Екатеринбургдан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Ош эл аралык аэропортунда 30 майда Урал авиа каттамдары авиакомпаниясынын Екатеринбург-Ош рейси менен чартердик каттамын тосуп алышты. Ал менен 233 Кыргыз Республикасынын жараны кайтып келди. Авиа рейс дүйнөдө коронавирус инфекциясынын пандемиясынан, чек аралардын убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн ишке ашырылды. Бул каттам менен корч муктаждыгы бар жарандар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, оор илдеттери барлар, улгайган курактагы адамдар, кош бойлуу жана жаш балалуу энелер, турмуштук оор кырдаалдагы жарандар мекенине кайтарылды. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси жарандардан келип түшкөн кайрылууларды, Урал федералдык округундагы шаарлардын жана аймактардын кыргыз диаспораларынын сунуштарын эске алуу менен түзүлгөн. Ошондой эле көрсөтүлгөн категориясындагы адамдарда эпидемиологиялык жагдайдан улам ишке ашырылбай калган. Урал авиа каттамдары компаниясынын каттамдарына мурда сатып алынган авиабилеттердин бар экендиги эске алынган. Алар эпидемиологиялык жагдайдан улам ишке ашырылган эмес. Азыркы учурда келген бардык жарандар белгиленген медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга, байкоо жүргүзүүгө белгиленген тартипте жайгаштырылды. Чет мамлекеттерде жашап жаткан жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайтып келиши боюнча иштер улантылды. 5-июндан тартып мектепке чейинки билим берүү уюмдары иштеп баштайт. Бул тууралуу бүгүн 29 майда онлайн маалымат жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Эрежени сактоо менен иш алып баруу даярдыгы боюнча мэриянын же жергиликтүү бийлик текшерүү жүргүзөт. Балдарыбыздын ден соолугу биринчи орунда болушу керек дейт ал. 2020-жылдын 30 майына карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруунун 1722 учуру катталды. Стационарда 593, алардын ичинен реанимацияда 5 адам. Ооруканадан чыгарылды 1113 адам, каза тапкандардын саны 16 адамды түздү. Не себептен айдабайсыңар, сүйлөгүлө? Не себептен 20 сом кылдыңар? Айткыла. Бир кат силерсиңер, туурабы? Азыр мына чыкканыбызга 3 мүнөт болду келгенибизге. Канчада ишке жөнөшүбүз керек биз? Биз ишибизге барабыз. Не себептен 20 сом маршрутка? Не себептен? Себеби эмне? Кыйкырбай эмес. Кыйкырбай эмес. Не себептен 20 сом? Бир үй бүлөдөн 3төн чыгып атабыз ишке деп. Биз кече бүгүндөн ишке чыгып атабыз. 5тен чыккыла. Анан 50 сом менен барып келип аттыңар. 50 сом болсо ал такси болгон. 2ден 3төн адам салып барып аткан. Силер жок дегенде 20дан ашык адам саласыңар. Туурабы? Жок. 20 батпайт. 20 эмес, мен кече дагы мен каждый день чыгам. Туурабы? Коюңузчу эмес. Туура түшүнгүлө. Элди деле ойлогула. Элди деле ойлогула. Элди деле ойлогула. Бу азыр 1-2 күн калбай турса, эртең калат ошо чөнтөгүңөргө акча. Түшүндүңөрбү? Мага алмайсың, өкмөттү айткыласың. Өкмөткө барат, өкмөт чыгарган жок да 20 сомдон ал деди өкмөт. Өкмөт айттыбы силерге ал 20 сомдон деп. Анда түшпөйлө койду. Жакпаса. Ана, мейли. Ошо сөзүңөр үчүн ham жооп бересиңер. Ошо сөзүңөр үчүн ham жооп бересиңер. Тура бергиле азыр, канча мүнөт турасыңар өзүңөргө? Oyundan çıkargan yok da. Oyundan çıkarbasa ece. Eldeli oyundan çıkargan yok da. Eldeli oyundan çıkargan yok. Sizler bir jürü bir çıkarsa biz günde рабочий время çıkavuz. Ular ne deydi? Ben jürbeyin de otavuz. 20 somdan deydi. Kalasana 20 somdan jürbe olsa yok deydi.
Положение эже 20 сом ал деп положение болуп атабы. Кызыксыңар го ey. Элдин положениясын неге ойлобойт? 1-2 күн элди бир аз заказ сетиякта жок ал. Бул өздөрү эл менен сүйлөшүп өзүбүз көтөрүп алдык деп атат. Элди оякта жок андай. Карантинде аянып турсак болот го бир аз. Мейли Biz bahçeleri şaşılış boladı. биз деле ишибиз бар. Түшпөйбүз. Түшкөнгө эч кандай акысы жок. Түшүргөнгө эч кандай акысы жок. Мына постон өттүк. Постон өткөз кайра салып алып жатат клиенттерини. Посидение ашыктарына. Жол кире 20 сом төлөп калган. 20 сомдон алып жатат жол кирени. Мынау 206 конечный, бир да маршрутка жок. Ушул жерде маршруткалар туруш керек болчу. Конечный маршрутка жок. 20 сомдон чыкпайбыз деп атат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтомуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.